12 бөлүм. Аюп мындай деп жооп берди. Чынында силер бар болгону адамсыңар. Акылмандыгыңар өзүңөр менен кошо жок болот. Менде да силердикиндей эле жүрөк бар. Силерден мен кем эмесмин. Муну ким билбейт? Өз досума шылдың болдум. Кудайга кайрылып жүргөн, анын өзүнөн жооп алып жүргөн мендей адил, кемчиликсиз адам күлкү болду. Тынч жашаган адам кырсыкты жек көрүү керек деп эсептейт. Кырсык бутунан мүдүрүлгөнгө даярдалган деп ойлойт. Талап тоноочулар өз үйлөрүндө тынч жашашат. Кудайды өз колуна көтөрүп жүргөнсүп, аны каарданткандар да коопсуз жашашат. Чынында жаныбардан сурасаң, ал сага үйрөтөт. Асмандагы чымчыктан сурасаң, ал сага кабарлайт. Же болбосо жер менен маектешип көр, ал сага акыл насаат айтат. Деңиздеги балыктар да сага айтып беришет. Ушунун баардыгын көрүп туруп, муну Теңирдин колу жаратканын ким билбейт? Ар бир тирүү жандын жаны, ар бир адамдын руху анын колунда. Сөздү айырмалаган кулак эмеспи? Тамактын даамын билген тил эмеспи? Даанышмандык карыларда, акыл көп жашагандарда болот. Акылмандык менен күч Кудайда, акыл менен кеңеш анда. Ал кыйраткан нерсе кайра курулбайт. Ал камаган бошонбойт. Сууларды токтотуп койсо, баардыгы куурап калат. Кое берсе, жер көркүнө чыгат. Кудурет да, даанышмандык да анда. Адашкан адам да, адаштырган адам да анын алдында. Ал кеңешчилерди акыл эсинен ажыратат, сотторду акылсыз кылат. Ал падышаларды кишенден бошотот, алардын белдерин кур менен курчайт, төрөлөрдү даражасынан ажыратат, эр жүрөктөрдүн күчүн майтарат, чечендерди тилинен, карыларды акылынан ажыратат, атактууларды уятка калтырат, күчтүүлөрдү алсыратат, караңгы туңгуюктун түпкүрүн ачат, өлүм көлөкөсүн жарыкка чыгарат, элдерди көбөйтөт да жок кылат, элдерди чачыратып жиберет да чогултат, эл башчыларын акылдан ажыратат, жолсуз чөлгө калтырат. Алар жарыгы жок караңгы жерде сыйпалап басышат, мастардай темтеңдешет.